Оштон келаткан Lexus 570 автоунун астында шопур жалгыз болгон. Үстүбүздөгү жылдын июль айынан беркеле өлкөдө катталган өрөй учурган жол кырсыктары. Алай районунда Lexus 570 менен Toyota Corolla үлгүсүндөгү унаалар кагылышып, 3 адам мерт болду. Каракөл шаарында Honda Odyssey менен Toyota Estima үлгүсүндөгү унаалардын кагылышы катталып, 2 адам ажал тапты. Бишкек-Ош каттамындагы жол кырсыгынан улам 18 жаштагы бала каза болду. Бул катталган жол кырсыктарынын көбү жогорку ылдамдыктан улам келип чыккан. Айдоочулардын жоопкерчилик албагандыгынан улам канчалаган өмүрлөр кыйылып жатканын себеп кылышууда. Бир убактарда билем мен канча жылдан бери машина айдап келатам. Жолдун чийме дегени жок болчу. Азыр чиймелер пайда болду. Анан жанагы видео камера турган жерлерде демеле сонун баары катар менен сонун өтүп кетебиз да. Анан өткөндөн кийин эле карасак эле шул-шул эле кетип баратат. Эми ушунун баары эле ошол айдоочулар үчүн баардык эле жакта көзөмөлдөй бериштин кереги жок да. Адам айдоочулар өзү жоопкер болуш керек. Жоопкерсиздиктен ушул адамдардын өмүрү кыйылып кетип атат да. Бул жол кырсыктарынан тышкары 11-июль күнү Бишкек-Торугарт жолунда ысык көлдөгү балдарды ташып келе жаткан автобустардын кагылышуусу катталган. Жол кызматкерлеринин маалыматына ылайык, автобустарга чейин Honda Step үлгүсүндөгү унаа жол боюндагы бетонду сүзгөн. Мындан улам автобустарды коштоп келе жаткан автоинспекторлор токтогонго аргасыз болгон. Ал эми 3-чү катардагы автобустун айдоочусу өз убагында токтогонго үлгүрбөй калган. Алдын ала маалыматтарга караганда ушул аралыкты сактабагандыктан келип алдындагы ушул автобус менен кагылышуу жасап жол кырсыгына учураган. Жол кырсыгынын кесепетинен 28 жаштагы ушул 3-чү автобустагы кыз киши жана ошондой эле 4 өспүрүм кыз жана 1 өспүрүм бала ушул Кемен райондук ооруканасына кайрылышкан. Бул жол кырсыгына балдардын укугун коргоо фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова күбө болгон. Назгүл Турдубекова ысык көлдөн келе жатканда бул автоинспектордун коштоосундагы автобустар жогорку ылдамдыкта өтүп кеткенин айтат. Көп аралык өтпөй ушул окуяга күбө болгон. Жеринен балдарга жардам бергенге аракет кылган. Катталган жол кырсыгына түздөн-түз автоинспектордун да күнөөсү бар дейт. Гаишниктер өзүлөр катуу айдап келаткан деп айтып атышат да. Анын артынан ээрчип, бул автобустарды алар туурашып, алар да катуу скорость менен келишти депчи. Анан бул мындай ушу сопровождающийдин, ГАИнин сопровождающийдин өкүлдөрүн дагы мындай изилдеш керек да. Эмне себептен алар ушундай чоң скорость менен айдап келди? Алардын артынан туурашып, тиги автобустун айдоочулары да артынан да түшүп, алар дагы чоң высокий скорость менен айдап келишти да. Ошондуктан бул абдан туура эмес. Анан ушул жерде бараткан тарбиячылар дагы, жетекчилер дагы ошого жол бербеш керек болчу. Жалпы республика боюнча 2020 жылдын июль айына карата 2000ден ашуун авто кырсыгы катталган. А быйылкы жылга карата жол кырсыктардын саны 45%га өскөн. Жыл башынан бери 3020 жол кырсыгы катталган. Анын 675и жаш балдардын катышуусунда болгон. 27 бала көз жумуп, 745 бала ар кандай жаракаттарды алган. Мындан улам июнь айында президент Садыр Жапаров өлкөнүн ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча көзөмөлдөрдү күчөтүүнү тапшырган. Ош Күлчө жолунун Нуржан Султанбекова, Өзкүн Жороев, 7-канал, Бишкек. Карабулак айылына кире бериш жеринде Оштон келе жаткан